Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз YouTube'dan kanal açуу. YouTube'dan kanal açуу үчүн телефонубуздан YouTube'га киребиз. YouTube'га киргенибизде бул жерде өзүбүздүн аккаунтубуз жазылып турган болот. Ошол аккаунтубузду басабыз. Ошол аккаунтубузду басканыбызда ушундай болуп чыгат. Канал açуу үчүн мой канал дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Эгерде атын өзгөртө турган болсок, бул жерден өчүрүп туруп өзүбүзгө жаккан атты жазабыз дагы. Создать канал дегенди басып коебуз. Биздин каналдын аты ушул бойдон калсын. Анда биз создать канал дегенди басып коебуз. Создать канал дегенди басканыбызда бизден ушундай болуп YouTube'дан канал ачылды. Бул жакка видеолорубузду жүктөө үчүн файлга кирип эле жүктөй турган видеону белгилеп туруп, поделиться дегенди басып туруп, YouTube'ду тандап койсок, бул жакка өзүбүздүн видео жүктөлөт. Мисалы, бир видео жүктөп көрөлү. Мына биз өзүбүздүн файлга киребиз. Бул жактан мисалы үчүн видеолорго кирели. Мына бул жактан өзүбүзгө жаккан видеону белгилейбиз. Басып турсак белгиленет. Ушундай болуп птичка белгиленгенде ушундай болуп файлга птичка коюлат. Андан кийин төмөн жакта поделиться дегенди басабыз. Поделиться дегенди басканыбызда бизден приложениялар чыгат. Ушундай болуп биз бул жерден YouTube дегенди тандайбыз. YouTube дегенди тандаганыбызда ушундай болуп видео каналыбызга жүктөлөт. Название деген жерге ошол файлдын аталышын жазабыз. Мисалы үчүн бул жерге Zipgrade деп жазып койсок болот. Мына Zipgrade деп жазып туруп, жогор жактан загрузить дегенди басып койсок, каналыбызга ушул видео жүктөлөт. Бул жерден открытый доступ кылып койсок, YouTube'дан издегенде эле биздин видео чыгат. Эгерде ушул жерди бассак, мына открытый доступ дегенди тандай турган болсок, баардык көрүүчүлөргө жеткиликтүү болот. Эгерде доступ по ссылке дегенди тандасак, анда ссылка аркылуу гана көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Эгерде ограниченный доступ дегенди тандай турган болсок, анда биздин каналдагы видеолор эч кимге көрүнбөйт. Биз бул жерден открытый доступ дегенди тандайбыз. Андан кийин загрузить дегенди басып койсок, ушундай болуп каналыбызга видео жүктөлө баштайт. Мына видео жүктөлүп атат. Жүктөлгөндөн кийин бардык элдердин көрүүсүнө мүмкүнчүлүк болот. Бир аз күтүп турайын жүктөлгүчө. Мына жүктөлүп бүттү. Азыр обработка болуп атат. Мына обработка болду. Биздин видео даяр болду. Мына видеону бассак, Students деген жерден ушундай болуп ар бир окуучунун фамилиясын киргизип алсак болот. Ушундай болуп ачылат. Оң жак көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.